Кумарланам ан сайын жытынан иске, жытынан иске. Садаға деп айдайым, садаға деп күндейім, апакең алқа. Ақ сүйден жаралған наристеми, аппақ уыздай тап-таза періштеми. Бала деген жүректі толғып тұрған, қандай иығал сезім дегіштегі. Құмарланам ан сайын, құмарланам ан сайын, жытынан иске, жытынан иске. Садаға деп айдайым, садаға деп күндейім, апакең алқа. Менен бір ерке баласы еле, өті тура зулдап өмірдеге. Мына бүгін мен өзім ене болып, ezilişe olduram bana mene. Kumarlanam an sayın, kumarlanam an sayın, jытынан иске, jытынан иске. Садаға деп айдайым, садаға деп күндейім, апакең алқа. Садаға деп айдайым, садаға деп күндейім, апакең алқа. Бақыт бұл қалағаныңды ішке ашыру емес, ішке ашырып жатқан нәрсе бақыттың өзегін түзет дейді. Демек, біз бақыттылымыз. Анткени урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен көгүлтүр экран аркылуу амандашып жатабыз. Саламатсыздарбы? ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясында ыргайланган өмүр көрсөтүүсү. Бүгүнкү биздин кадырлуу конокторубуз дагы өзгөчө. Анткени өмүрүнүн бардыгын кыргыз искусствосуна, кыргыз поэзиясына арнаган ардактуу, сыйлуу, кадырлуу конокторубуз бар. Саламатсыздарбы? Анда жалпыңыздарды тааныштыра кетели. Керемет мына ушул кайрыктары менен жалпы ыр сүйүүчүлөрдүн жүрөгүнөн орун алган, бүгүн дагы мына ушу ырлары эл ичинде жашаган композитор Кыргыз Республикасы элерси Каныкей Эралиеванын чыгармачылыгы, ырлары, керемет кайрыктары, негизи эле мына ушу Каныкей Эралиеванын мына ушу жакшы ийгиликтери туурасында биз мына ушу көрсөтүүсүн сөз кылабыз. Ал эми биздин мына көрсөтүүбүздүн кадырлуу мейманы Кыргыз эл акыны, бүгүнкү күндө адабияттын аксакалы, көптөгөн жаштардын устаты Анатай Өмүрканов агайыбыз да бүгүн бизде конокто. Кош келиңиздер. Биздин көрсөтүүбүздүн биринчи бөлүгү ыр дүйнөнүн башаты дейт. Каныкей эже, кош келиңиз. Сизди куттуктайбыз. Анткени дагы талбай, дагы ырларды жаратып, эмгек жаратып келесиз. Эмгек адамды жараткан деп бекеринен айтылбаса керек. Ошондуктан сиз баянды ушул окуу жайга келгенче эле үйрөндүңүзбү же окуу жайга келип үйрөндүңүзбү? Биз илгери бала кезде Актала району Дөрөлжүн селосунда ошондо Маадамбек Алмакунов деген оончу болгондо, сабак берип, музыкант экен, билимдүү, Күрөңкеевди бүткөн экен, Муратал Күрөңкеев окуу жайын. Ошол агайдан сабак алып калганбыз да. Башталышы ошондон да. Башталышы, Анан аккордеон аябай чоң болуп, анан баян, кичинекей баян ошону кичине кармалап үйрөнүп, менен кошо тиги Турдубек Чокиев агам дагы экөөбүз чогуу барчубуз да сабакка. Ал менден мурда үйрөнүп алып, анан
Ал Мадамбек Алмакунов агабыз кийин Нарынга кетип калганда анан Турдубек үйрөнүп калды да, мен кичинекеймин. Анан Турдубектин артынан калбай жүрүп, үйрөтчү деп атып калган үйрөнүп алгам. Турдубек Чокеевке да ыраазычылык билдирели. Ал киши бүгүн келмей келет, лек каршы себептерден келе албай калды. Бирок ошентсе дагы мына ушу чыгармачылыктын өнөр дүйнөнүн башаты ушундай экен да. Кийин ошол баян классын бүтүрдүңүз, Анан 8 классты бүтүп, ага чейин баянды сызгырылтып ойноп калгам. 10 чыгарып, ошол 4 классыман баштап 10 чыгарып далалат кылып. Анан кийин ошо 8 классты бүткөндөн кийин ошо Мураталы Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайына баян классына киргем, даярдоо курсуна. Анан ошо менен ошо жол менен келатабыз. Эң сонун Мураталы Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайдын баягы тузу оор окшойт. Бүгүн ошол жерде жүздөгөн жаштарга билим берип, жол көрсөтүп, музыка дүйнөсүнө тарбиялап келесиз. Албетте, мына ошо сиздин ырларыңызды карап отурсак, биринен бири өзгөчө да. Көптөгөн мына ошо акындардын ырларына экинчи өмүр берип, мына обон жараттыңыз. Алардын бири мына кыргыз эл акыны Анатай Өмүрханов агайыбыз биздин төрүбүздө. Кош келиңиз агай, биздин көрсөтүүбүзгө. Сизди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Каныкей Эралиеванын мына ушул обондору сиздин ырларыңыздын сөздөрүн кооздоп отурат да. Айтсаңыз, кайсы жылдардан баштап чыгармачылыкта бирге иштеп баштадыңыздар? Каныкейлер жана өзү айткан училищага келгенде кичинекей кызы болчу, баянын тартчу. Кийин Атайбек барып кошулду. Ошо менен биздин мындай байланышыбыз чыгармачылыктагы мындай агай инилик жагынан дагы ошол учурга туура келет. Туугандык жагы дагы. Көп убакыт өтүп кетти. Канчасы убакыт дегендей, бирок ошондон бери биз чыгармачылыкта дагы мындай ар кыл жашоодун учурунда дагы бирибиз колдоп, сүйөп, таяп, бирибизден бирибиз үйлөнүп келатабыз. Туура, сиздин сөздөрүңүз мына ушул кайталангыс саптар менен жазылат. Бардыгы жакшы билет поэзия сүйүүчүлөр. Ал эми Каныкей Эралиева мына ушу сиздин сөздөрүңүзгө жан киргизип обон жаратат. Алдырлардын бири мына көп, мисалы үчүн айтсак, акыр когон куруу деген ыры мынакей ар бир мына ушу мектептерде салтанатта жаңырат. Агай, анан эң биринчи кайсыл ырыңызга обон чыгарды? Кандай купуңузга толдубу, уктуңуз сиз дегендей? Ошол учурду бир эстеп берсеңиз. Ал убакта эми Каныкей жашыбак, бирок ошондо эле абдан тырышчак болчу бул. Атайбек экөө ошондо чогуу окушчу, бириникин бири окуп, бириникин бири сындап, өзү эң жакшы касиет да. Жакшы сынчыны таба албайсың. Ак дилинен жарылып, чынын айтып турган киши, ал өтө таланттуу киши. Анан бул экөө тем более бир үй бүлө болгондон кийин өтө жуурулушуп, ал жуурулушу чыгармачылыкка өтүп, ошон үчүн жана чыгарманын даандуу болушу, чыгарманын укулуктуу болушу айырмаланып турганда да. Бүгүнкү күндө Каныкей Эралиеванын ырлары эл ичинде дагы деле жашап атат. Ыр сүйүүчүлөр дагы деле ырдайт. Жашайт, түбөлүккө жашайт. Ыр эч качан өлбөйт. Ыр өлбөйт. Поэзия, бул искусство деген, маданият деген көп мындай салкын көз менен карашат. А бул чындыгында өлбөстүктүн жолу. Эң сонун агай. Анан дагы бир Каныкей Эралиеванын өзгөчөлүк жагы агай. Баягы айтып коет го, азыр Кудай берген таланты, бул үнү. Ошол ырларын өзү ырдай билгендиги элге жеткирип, ошол жагында айтсаңыз. Эң жакшы Кудай берген таланты, андан дагы өзүнүн Кудай берген мүнөзү. Көп ырчылардын мүнөзүнүн мындай бир опурталдуулугунан көбү жана чийинден чыгып кеткендери да көп. Ал эми бул Каныкей өзүнүн болгон турпаты өтө жөнөкөй. Өтө жөнөкөй болгон менен өтө адептүү, өтө тартиптүү. 1,5 саатка чыгып көр. Мына ошо бул өзүнүн чыгармачылыгына кан жанын арнап койгон. Ал күн сайын изденет, күн сайын ошодон бирдеке табат. Ошон үчүн жана бунун чыгармачылыгы жеңилдей көрүнөт. Самым деле аны мындай жүрөктөн жүрөккө өткөрүп, эл ушунчалык жакшы көрөт. Эң сонун.
эске салып жоголгон махабатты көп күтүүдөн саргайып аран тапкан жолугушуу бүгүнкү мага жакты жолугушуу бүгүнкү мага жакты суранам ушул ырды коштошууну туралы капарга албай эки башка жол күтүп эртеңдерден тагдыр бөлгөн жактарга сапар алмай суранам ушул ырды кеч күздөгү кайыңдай тонолууну каректеги айыпсыз сезим калысын кайырмасын созбочу Адамды эки нерсе карта айтпайт. Биринчиси жакшы сөз, экинчиси жакшы мүнөз дейт. Анатайга жакшы баа бердиңиз. Мынакей мүнөзүнө дагы анан ырлардын сөзүн талдай билген дагы. Талдай билет бул өтө башкача. Айтсаңыз, Анатай агайдын мынакей ушул ырларынан бир кыскача тарыхтарын айтып берсеңиз, акыркы коңгуроо мына. Акыркы коңгуроо 20 жаш кезине чыкканда бир полоса болупту, бир бет. Анан ленчил жаш гезити ошо биз ошо кезде жаштардын сүйгөн гезити эле да аябай. Анан ошол жерде Касымалы Байылиев менен жолукканда деген ырыңыз чыккан. Анан ошо эң аяк жеринде акыр коңгура деп бир 2-3 куплет жазылыптыр да. Анан ушу көрүлө ушу жүрөккө тык деди да, ушуларга эме музыка жазайын деп. Анан кийин жазып, он бат эле чыкты. Анан кийин Анатай байкелерге жолугуп ошо дагы бир куплет жаздырып алдым, байке. Ошондо биринчи куплет кайрымасы менен, экинчи куплет кайрымасы менен, анан биринчини кайра кайталап жолугуш үчүн тарайлы деп бүтөт да аягындачы, ушундай жакшы ой мененчи. Анан ошол акыркы коңгураны ошо бат эле радиого жаздырып, Атайбек аккордеондо, дагы бир биздин жолдоштор плекторду ойноп, гитара ошо менен радиого жаздырып, бат эле элге тарап кетти. Мына азыр акыркы коңгуроо жашап атат. Бүгүнкү күнгө чейин. Бул жерде мен оңдондо байкемдин ошол ырынын эң бир сонундагы тереңдиги, нукуралыгы аябагандай. Эң бир жакшы ойлору ошол ырды оонду көтөрүп турат да. Сөз жакшы болсо ошончолук оон жакшы чыгат.
Анатайга айтсаңыз, акыркы коңгуроо бул мектепти бүтүп атканда жазылдыбы же качан? Бул менде оюмда. 10 класс бүткөндөгү ыр болчу. Караңызчы. Ал тиги Киров мектебинде окугам, Таластагы. Райондук кесипке чыккан боюнча калган ошол. Эң сонун. Сиздин дагы бир кийинки жазылган дагы бир керемет саптарыңызга Каныкей Эралиева оон жаратты бул күн желеси. Мунун сөзү дагы өзгөчө, Каныкей эже. Анатай экем көп сөздөрүнө мен дагы жаздым, Атайбек да жазды. Бар болгула деп деген ырыбыз, Акшоола балдар хормен ырдаган, азыр Гүлнур Сатылган ырдап жүрөт. Да башка ырчылар жүрөт. Ошондой эле Эне жердин жүрөгү деген ыры. Жашыл арал деген. Караңызчы. Айттырбай бил деген. Үмүтүмдүн терезеси деген ырыңыз. Аталыштар эле өзгөчө. Байкем ошо мен эле бир 15-20 ырына жаздым да. Атайбек андан көп жазды. Ишыл Атай экөөбүздүн ырларыбыз, Анатай байкем сөзүнө жазылган обондорубуз бир чоң китеп болчу деп болуп калды. Эң сонун тарыхка бай обондор дейт. Биз азыр Анатай Өбүркановдун сөзүнө обону Каныкей Эралиевага таанды күн желеси деген ырды тартуулайбыз. Андан кийин биз маегибизди улантабыз. Tereziye
дагы Каныкей эже дагы деле талбай ырларды жаратып жатасыз да. Кайсы акындардын сөздөрүнө кайрылып жатасыз? Ошо эми биз баягы поэзияны аябай жакшы көргөн адамдарга кирип окшойбуз. Себеби дегенде биз ушул илхамды ушул жакшы ырлардан табабыз да. Жакшы сөзү жакшы болсо, биздин көңүлгө оюбузга төп келсе, ошого жакшы чыгарма жаралат да. Анан ошол Сагын Акматбекова, Бактыгүл Чотурова, Назгүл Осмонованын сөзү, Жыпар Исабаеванын, Маркаба Аматовдун ырларына, Надырбек Алымбековдун ырларына жаздык да, дагы жазып келатабыз. Анатайга айтсаңыз, мынакей ушу Каныкей Эралиеванын ыр тандоосу, сөздү баалаганы, сөздү тандаганы мынакей Надырбек Алымбеков өңдө сиздин ырларыңызга бир топ мына акындардын ырларына оон жаратат. Демек бул сөздү баалай билгенден да. Албетте, албетте. Мына өзүм карап отурсаң, оончулардын кээ бирөөнүн сөздөрү bir aleşimde külkün gelip şimdi. Alemi Kanıkey'din, Ataybek'tin, azırkı mıktı oğunçların birinde dağı slavı sap, yolusa bir tak emes oylar çok güzel. Antpese ırcaşa yalbay kılat. Bir yerden aksap kılat dağı, anam şumen özünün küçün sululuğun çok öğret. Alemi ыры дагы, музыкасы дагы анан аткаруучу эң негизги. Каныкей кандай аткарат? Өшө төп келип. Бир эле Каныкейди айталы, кандай аткарат? Анын аткаруучулук чеберчилигин биз айта элекпиз али. Ал өзүнчө, ал ырдын тексти ар бир муңундан турат. Аны биз санайбыз, туура? Туура. Саана ошондой келтириш керек, музыка ошондой болуш керек. А деген азап. Azapında da biri oşa azapka çıdaş gerek. Kanıkey canın can kurup çıdap, hazır yüzünü görüp oturat. Anatayga айтсаңыз, мынакей ушу Каныкей Эралиеванын ыр тандоосу, сөздү баалаганы, сөздү тандаганы мынакей Надырбек Алымбеков өңдө сиздин ырларыңызга бир топ мына акындардын ырларына оон жаратат. Демек бул сөздү баалай билгенден да. Албетте, албетте. Мына өзүм карап отурсаң, оончулардын kээ бирөөнүн сөздөрү bir aleşimde külkün gelip şimdi. Alemi Kanıkey'din, Ataybek'tin, azırkı mıktı oğunçların birinde dağı slavı sap, yolusa bir tak emes oylar çok güzel. Antpese ırcaşa yalbay kılat. Bir yerden aksap kılat dağı, anam şumen özünün küçün sululuğun çok öğret. Alemi ыры дагы, музыкасы дагы анан аткаруучу эң негизги. Каныкей кандай аткарат? Өшө төп келип. Бир эле Каныкейди айталы, кандай аткарат? Анын аткаруучулук чеберчилигин биз айта элекпиз али. Ал өзүнчө, ал ырдын тексти ар бир муңундан турат. Аны биз санайбыз, туура? Туура. Саана ошондой келтириш керек, музыка ошондой болуш керек. А деген азап. Azapında da biri oşa azapka çıdaş gerek. Kanıkey canın can kurup çıdap, hazır yüzünü görüp oturat. Sonun Надырбек Алымбековдун ырды алып бүтпөйт махаббат деген ыры да көп ийгилик алып келди. Каныкей эже ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Ырды алып бүтпөйт махаббат кызык болгондо биз баягы Надырбек байке Карабалтада килем комбинатын иштеген бүт акын бар, ырчылар бара берчи, жардам бер деп. Анан биз дагы уялып тарттым, бирок барып ырларын алып кеткенбиз. Надырбек байке ошол көп жардам берди. Абдан көп жардам берди, баягы иштеп тургандачы. Анан ошол ырлардын ичинде ырды алып бүтпөйт махаббат бар болчу. Анын бат эле оон жаздым, бат эле чыкты да чыгарма жаралды. Анан жаралышы татнакай. Ооба, абдан жакшы, мага да аябай жакты. Анан өзү уга элек болчу. Анан Ошко бир творческий чыгармачылык концерт менен барып, анан самолетто чогуу учтук да. Анатайга кызыгы да Надырбек байке Маркабай Аматов бар жанында иншалла. Анан
Бүгін кечинде саат 5-те тиги Ош драма театрында биздин кече болот. Ырдалып бүтпөйт махабат деген көк китеби чыккан. Ошонун бет ачары. Анан мен айттым, ошоңузга мен 10 жазгам. Анда ошону келип ырдап бер деп. Анан кызыгы атайы ошондо оор больницада эле анан эми кимге ойнотом деп. Тиги оюнчуга бар, мен ырдап берейин, ошону ойноп берчи десем. Өзүм деле баян мен аккордеон тартып ырдасам болмок да, бирок тартындым да баягы. Анан болот токтобай анда жаш жигит эле анан. Угуп көрсөң десе ырдасам макул, ал сразу ошо илип алды да. Слуху күчтүү экен. Анан ошол жерден анан экөөбүз кечке чейин заниматься этип анан кечинде ырдап бердик. Баягы кечеде бет ачары ошентип ачылган. Анан анда Надырбек байке түшүнбөптүр да, сахнада отуруп өзүм айыме болуп. Кийин айтат, ой, жакшы болгон турбайбы, мен баягында байкап турдум. Эң сонунда биздин сөзүбүз кур болбош үчүн сөзү Надырбек Алымбеков, обону Каныкей Эралиевага тандык. Ырдалып бүтпөйт махабат. Биздин көрсөтүүбүздө кыргыз эл артиси Каныкей Эралиева, кыргыз эл артиси Султан Каримов. Тосуп алыңыздар.
кандай бактылуу инсандарсыздар. Сиздер эки заманды көргөн инсандар деп билебиз да. Союз убагы, анан бүгүнкү күндө эгемендүүлүк турмушта. Аны тагы айтсаңыз, ошо Союз убагында эле баягы аялдардан чыккан, айымдардан чыккан композиторлор аз болгондо, обон чыгаргандар. Азыр эле эми абдан көбөйүп кетти да, бирок баягы Жылдыз Малдыбаева өңдөө бир топ мына композиторлор катарында дагы кийин мына азыркынын баягы Залкары деп айтсак болот, Каныкей Эралиева. Ошо Каныкей Эралиеванын жалпы ырларына, обон дүйнөсүнө, анын эмгегине сиздин бир жакшы тилегиңиз, сөзүңүз. Кейде ошондой мыкты чыккандар бир жарк кеткен жылдыздай болуп, анан кийин өзүн өчүрүп байкалбай калган учурлар да көп болот экен. Бул Каныкейдин алардан айырмачылыгы бул өзү менен өзү иштеген абдан жакшы өзү иштеген. Буга калем кармаганын баары анталбайт. Тияка барып, тиги досуна, буяка барып, кандай деп ойлоп отура берет. Ал эми бунда ат субъектин өзүнүн өзү колдогон, өзүн өзү тереңден билген касиет бар да. Мен буну жаза алам, мен буну жазып коем деген ишеним турат ар жакта. Караңызчы. Ошон үчүн бунуку жемиштүү тез. Эгерде мисалы үчүн кээ бир композитор бир айда бирди, экини, үчтү чыгарса, бул 5ти чыгарат. Бунун иштөө жөндөмдүүлүгү, анан кийин бунун билими, тереңден алган, улуулардан алган билими, ошонун баарын сактап өзүнө азык кылып, ошондон азыктанып, ошондон кубаттанып келатат. Бул өтө чыгармачылыкта өтө керектүү нерсе. Өтө
жакшы сөздөрдү сүйлө, жакшы ойлорду ойлон, жакшы иштерди жаса дейт. Мына 3 нерсе ийгиликке жеткирет дейт. Биздин бүгүнкү коногубуз Каныкей Эралиева дагы мына ушу элибизге дайыма жакшы сөздөрдү айтат, жакшы оңдорду жаратат, анан талбай иштеп келет. Демек мына ушу ийгиликке жеткен инсан деп биз дайыма баалап келебиз. Каныкей эже, анда сөз кезеги сизде. Бүгүнкү көрсөтүүбүз мынакей сиздин чыгармачылыгыңыз жөнүндө болуп атат. Анда сөз сизден болсун. Чоң рахмат Айбек, ушундай ыргайланган өмүр деп ушундай теманы коюп, ушу өнөр адамдарын жакшы жагын, жакшы эмгектерин көрсөтүп атканыңарга силерге чоң рахмат. Элтер каналына, сен өзүңө, сенин командаңа. Аны мен кааларым эң башкысы заманыбыз тынч болуп, эл журт эсен аман болуп, чыгармачыл адамдын тилегени эле жакшылык да. Ошол адамдарга каалообуз ушул биздин жакшы оңдор, жакшы жараткан ырларыбыз кайсы адам уккан адамдын жүрөгүнө жетип, жакшы ойлорду, жакшы сезимдерди жаратса биз бактылуубуз. Көйлөрдүн артында сен да мендей мен тарапты карарсың. Түнкү шамдар шуулдаган теректер кыйма чиме жолдорго көз саларсың. Кыйма чиме жолдорго көз саларсың. Сен да мендей жумуп аста көзүңдү көз алдыңан өткөрүп көңүлүңдү сана басып тургандыр. Сагынычтан бөлкүрөгүң өрттөнүп, сагынычтан бөлкүрөгүң Косалыктар бүтпөчүдөй сезилип жолугушчу күндөрүбүз кечиди жаныбызда жүргөн менен канчалар жанчыдагыз жалгыздыкты кечирип, жанчыдагыз жалгыздыкты кечирип, жакын менен жашап атып бир шарда бирибиздин көргөзөр бирибиз, бирок биздин бири-бирине акылып жолугушуп журулуша билибиз, жолугушуп журулуша билибиз.
Juruluşak dilimiz, juruluşak dilimiz. Көп билген адам акылдуу эмес, билими элге керектүү адам акылман дейт. Бүгүн биздин студиябыздын төрүндө бир эмес эки акылман инсан отурат. Сиздерге ыраазычылык, ана таягай бар болуңуз, көп жашаңыз, дагы керемет ырларды жарата бериңиз. Ал эми каныкей эже сизге талбас эмгек, тоодой тоскоолдукту жеңет дейт. Бүгүнкү күндө мына ушул жүздөгөн миңдеген адамдар сизге ыраазы болуп келет. Анткени
өзүңүз ошол жерде иштеп бир эле учурда талбай кайра балдарды тарбиялап, аларды дагы музыка тарбиялаган бул чоң эрдик. Бар болуңуз, чыгармачылык бийликтерди каалайбыз. Анан керемет оңдоруңуз жарыла берсин. ЛТР каналында ыргайланган өмүр көрсөтсө, өзүңүздөр билгендей, дайыма ийгиликке жеткен биздин элибиздин ичиндеги мына ушу ырчылар, оңчулар, композиторлор, акындарды мына ушу чыгармачылыгы жөнүндө сиздерге жеткирип келебиз. Бүгүн дагы биз кайталангыс талант, керемет обондордун автору Каныкей Эралиеванын чыгармачылыгы туурасында сөз кылдык. Каныкей эжебиздин ырлары Кыргыз барда түбөлүккө жашай бермекчи. Биздин көрсөтүүбүзгө ортоктош болуп жардам көрсөткөн Бишкек шаарындагы Заман ресторанына ыраазычылык билдиребиз. Кийинки көрсөтүүдөн амандашканча саламатта калыңыздар. Ayanbastan köküröktün açayın, aptıktırgan borondorga karga, tahır başka oylor menen jaşayın, alıp ketçi meni başka jaktarga. Esten çıksın köptü baştan ötkörgön, men bir ayar sen oyuncuk ekeni, kalsın yerler kulak olup göz görgön, göz görmөгөн jür jaktarga keteli, göz görmөгön jür jaktarga keteli. Bir girelip kancın aşkan kalaga, bir çıgalık kangıragan talaga, men jürüktü karabayın jaraga, sen oyunçuk ekenine karaga. Esten çıksın köptü baştan ötkörgön, men bir ayar sen oyuncuk ekeni, kalsın yerler kulak olup göz görgön, göz görmөгön jür jaktarga keteli, göz görmөгön jür jaktarga keteli. Biz jakkan ot ahır ölçüş kerekti, eçkim biz eçkimdi jok koy, kapkaluşar kartada joel etti, jür sızar hiçbirine toptoy.